Бишкек жылуулук электр борборундагы бүгүнкү авария чуулгандуу реконструкциянын жаңырыгы болгондой. Көз карандысыз эксперттер 2014-жылы эле Борбор калаадагы жылуулук борборду реконструкциялаанын баасы абдан кымбаттап кеткенин, подрядчы компанияны тандоодо ачык айкындуулуктун жоктугун билдиришкен. Бирок анда биринчи авария боюнча Кыргыз өкмөтү жана энергетика тармагына жооптуу кызматкерлер Бишкек жылуулук борборунун модернизацияланбай калган эски бөлүгүндө техникалык мүчүлүштүк болгонун билдиришкен. Ал эми бул жолу авария жылуулук борбордун реконструкциядан өтпөгөн эски бөлүгүндө болду деп кабарланды. Ушундан улам эмнеге жылуулук борборду толугу менен модернизациялашкан жок деген суроо туулат. Анткени Насиянын суммасы толугу менен модернизациялоого жетиштүү болчу. Бишкекте кычкач $600 бааланганы белгилүү болгондон кийин жанжал чыкты. Бул модернизацияга кеткен чыгымдардын эбегейсиз жогорулаганын билдирет. Эмне үчүн жылуулук борборду толук модернизациялоого $386 миллион жетпей калды? Бул абдан чоң сумма. Бул суроону парламенттин депутаты убагында берип, бирок так жооп ала алган эмес. Бүгүнкү кезде тесттеги авария эмес. Эмне үчүн $386 миллион чыгып кетти? Кандай себептен 250 эмес? Эмнеге 200 эмес? Эмнеге 275 эмес? Именно 386. Анан $386 миллион түзүлүп калгандан кийин ошол суммага подгонять керек да. Подгонять үчүн жана плоскоопчулар жанагында суммада чыкты. Административдик расход 19 миллионго чыкты. Жанагы тетиктерди ташыш үчүн 9 миллионго чыкты. Консультант, эксперт акыл үйрөткөн 6 миллионго чыкты. Эми башка тетиктердин баарын айтканда эле ушунун баары чыгып калат да. 2 эсе проект кымбаттаган. Бишкек жылуулук борбору 1961-жылы курулуп колдонууга берилген. Кийин президент Алмазбек Атамбаевдин убагында $386 миллион кредит алып, жылуулук борборду жаңылаган. 2018-жылы январь айында Бишкек жылуулук борборунда авария болгон. Жылуулук борборду жаңылоодо коррупция болгону Сапар Исаков жана анын командасы келген $386 миллион $111 миллион жеп койгону аныкталып, кылмыш иши козголуп, анын алкагында камалган. 2020-жылы башаламандыктан пайдаланып, түрмөдөн качып, чет өлкөгө чыгып кеткен. Сапар Исаков жаңы жылуулук электр борборун курууга жете турган каражатка эски жылуулук борборду сапатсыз реконструкция кылган. Ошол кездеги коррупциялашкан бийликтин кесепети дагы эле элге тийип жатат. Бишкек жылуулук электр борбору тууралуу ой жүгүрткөндөрдүн эсине салып коеюн. Бир консультантка $5 миллион. Жылуулук электр борборду жаңылоодогу $386 миллион эмнеге коротулган? Чоң каражат сарпталган учурларды иргей турган болсок, турбина $46 миллион $893 миң, башка корпус $40 миллион $261 миң, эки отказан $41,4 миллион, кабель жана кабелдик курулуштар $20 миллион $299 миң, жылуулукту көзөмөлдөө системи $19 миллион $400 миң, күкүрттү жок кылуу системи $19 миллион $173 миң, сууну кайра иштетүү системи $9 миллион $571 миң. Ошондой эле башка чыгашалар деген бөлүк боюнча $49 миллион $647 миң жумшалган. Анын ичинде административдик чыгашага эле $14 миллион $443 миң бөлүнсө, бир консультанттын кызматы үчүн $5 миллион $937 миң каралган. Мындан тышкары документтеги тизмеде төмөндөгү коротуулардагы көңүл бурдурат. Мисалы, видео байкоо $1 миллион $738 миң, өрт сигнализациясы $220 миң $559, айлана чөйрөнү коргоо $583 миң $847. Айта кетсек, Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо үчүн $386 миллион карызга алынган. Бул акча кантип жумшалары боюнча эсептөө палатасы 2015-жылы жылуулук электр борбору карамагына кирген улуттук электр станциялары ишканасына карата аудит жүргүзгөн. Мисалы, жабдуулар үчүн $164 миллион $600, курулуш иштерине $66 миллион $700 миң, монтаж иштерине $64 миллион $200 миң жумшалаары көрсөтүлгөн. Ал эми кызматкерлерди жана техникаларды жеткирүүгө $12 миллион $400 миң коротуулары көрсөтүлүп, бирок бул акчага конкреттүү эмне иш жасалаары айтылган эмес.